Ал эми милиция кызматкерлери кандай жазага тартылышы керек? Мисалы өздөрү мас абалында рулга отуруп алган болсо, жөнөкөй эле катардагы жаран катары айып пулун төлөш керекпи же алардын жазасы катаалыраак болуш керекпи андан дагы? Эгерде милиция кызматкерлери мас абалында кармала турган болсо, булар жумуштан алыныш керек. Жөнөкөй жарандан дагы булардын эми закон баарына бирдей, бирок булар жоопкерчилиги көбүрөөк болуш керек да. Себеби булар бардык мыйзамдарды ошо тармакта иштегендиктен булардыкы өтө бир мындай катуу жоопкерчиликти алыш керек. Керек болсо жумуштан алынып, штрафын дагы төлөй турган кылыш керек. Мына ошондо ар бир нерсе эгерде өзүбүздөн башташыбыз керек да. Эгерде милиция кызматкери өзү ушундай бир туура эмес мас абалында машина айдап жүргөн болсо, бул өзү туура эмес да. Булар башкаларга пример болуш керек да. Менин оюмча, кичине милиция кызматкерлери буларды каттуураак болуш керек. Бир топко, эмне үчүн дегенде, негизи мас абалда жумушка алар эми формачан жүргөндөн кийин, удостоверениясын алып жүргөндөн кийин бул милициянын кызматкери. Мас абалда жумушка чыккандан кийин, көчөгө чыккандан кийин, демек бул жумуштан айдалыш керек да. Эмне үчүн дегенде, милиция деген бизге баарыбызга, жаштарга өзгөчө үлгү болуш керек. Анан мас абалда машина айдаган, бул ал башкалар биз мыйзамды билбептирбиз деп айтса, милиция кызматкери антип айта албайт. Ошол үчүн менин оюмча, жөнөкөй жарандан кичине жазасы катуураак болуш керек. Ошондо сиздин пикириңиз боюнча, мисалы милиция кызматкерлери деле кылмыш рульда мас абалында кырсыкка кабылса, жөнөкөй эле жарандар сыяктуу эле жоопко тартылышы керек. Же алардан өзгөчөрөөк күчөтүлгөн жаза тартылышы? Бул боюнча алардын өзүнүн өзгөчө ошол кийип жүргөн, жөнөкөй тил менен айтканда, формасы бар да. Ошого татыктуу жоопко тартылыш керек. Азыркы учурда айрыкча укук коргоо органдарынын ичинде милиция кызматкерлери тарабынан дагы мас абалында рулга отуруп алып кырсык болгон учурлар көбөйүп кетти да. Ушул учурда милиция кызматкерлери кандай жазага тартылыш керек? Жөнөкөй эле жарандар сыяктуубу же алар күчөтүлгөн жаза? Алардыкы дагы ушул мыйзамдын негизинде ошол правосунан, укугунан ажыраш керек дагы. Анан кийин өзү жанагы служебный этика деп коет. Ошону бузгандыгын негизинде алар иши боюнча дагы өз жазаны алыш керек да. Анан кийин бардыгына сабак дагы болуш керек алчы. Себеби деген өздөрү форманы кийип жүргөн болсо, башка биздин жөнөкөй карапайым жарандарыбызга алар ушу жанагы үлгү дагы болуш керек да. Анан кийин өздөрү ошол нерсени кылган жүргөн болсо, аларга эки эселеп болуш керек жазачы. Себеби дегенде ошол жанагы правосын дагы алыш керек. Экинчиден, служебный расследование болуп туруп, ошо өзүнө дагы жумуштан дагы жаза колдонуш керек да. Органдардын өзүнүн мындай кылган ишмердүүлүгүнө терс баа берем. Алар тескерисинче ушул биздин коргой турган ордуна өздөрү ошондой болуп атканга байланыштуу аларды эки эсе жазаланыш керек. Мындайча айтканда, мыйзамдан жазбасак дагы, бирок алар жумуштан кетиш керек да, сөзсүз түрдө. Моралдык жактан ал жакта иштей албай турган бир принциптерди жана ошондой жолдомолорду түзүп коюш керек деп ойлойм.